Аудиокитеп. Анатолий Георгиевич Алексин. Мен эч нерсе айтканым жок. Бүгүн менин өмүрүмдө кубанычтуу иш болуп өттү. Дене тарбия сабагынан 2 алдым. Бардык гимнастикалык көнүгүүлөрдү адашып жасап, бийиктикке жана узундукка секирүүдөн артта калдым. Башында мында кубанычтуу деле нерсе жок эле. Дене тарбиядан берген агай биздин мектеп дене тарбия иштери боюнча райондо 1-орунда турат деп эскертти да, мындай деп кошумчалады. Мындан 6 жыл мурда райондо спорт боюнча атагы чыкпаган башка мектепке киргениңде болмок экен. Танапис учурунда биздин класс жетекчибиз: "Сен дене тарбияны 2-катардагы сабак катары ойлобогун. Бүгүн дене тарбиядан 2, эртең адабият сабагынан, ал эмес математикадан, биздин класс жетекчибиз математикадан сабак берет, 2 аласың. Бул башталыш жакшы эмес" деп эскертти. Ал эми класстын старостасы Князев да мени жалкоосуң деди. Кийинки танаписте мага 10-класстагы атактуу Власов басып келди. Ал тиги 2 болбогондо эч качан келмек эмес. Анын фамилиясы Власов эмес. Власов анын балдар койгон аты. Себеби ал мектепте бардыгынан күчтүү. Жогорку класстагылар өткөрүшкөн спорттук кечелердин биринде пирамида жасашып, анда Власов анын негизин түзгөн. 5-6, азыр эсимде жок, окуучу үстүнө чыгып асылып турушкан. Ал болсо токтоолук менен 2 бутуна күч келтире аларды көтөрүп турду. Мына ошол бир эле убакта бир нече адамды көтөргөн Власов мага басып келди да мындай деди: "Кейша, менин оюмча сен экөөбүз жакшылап сүйлөшүшүбүз керек. Жүрү бир жакка. Болбосо бул жерде сүйлөшүүгө мүмкүндүк бербей карай беришет." Биздин кабаттагы бардык класстагылардын арасында Власов өзүнүн бою менен өзгөчөлөнүп турат. Эгер ал мектептеги эң күчтүүлөрдөн болбогондо, аны эч ким деле карамак эмес. Көңүл деле бурмак эмес. Азыр болсо ырас эле бардыгы карашат. Бир аз апкаарый түшкөн мен дароо ой жүгүртүп, биз эч жакка кетпешибиз керек. Бардыгы көрсүн, мен үчүн атайын үстүңкү кабаттагы Власовдун өзү түшүп келгенин жана коридордо мени менен ары бери басканына иштери күйсүн дедим. Ошентип коридордо баса баштадык. "Сен менин угушума караганда 2 алыпсың го", деди Власов. Ошол иш экен" дедим ичимден. Власов салмактуу басып, сөздөрдү үзүп, акырын токтоо сүйлөдү. Менден эмне жөнүндө сурагандыгын балдар уккан жок. Ал эми мен анын сөзүн басыш үчүн жылмайган калыбымда үнүмдүн бардыгынча жооп бердим. "Туура, чын. Иш ушундай болгон. Биздин мектеп райондо дене тарбия иштери боюнча 1-орунда экендигин сен, менин оюмча, уккансың." "Уккам, ананчы?" деп кубанычтуу жооп бердим. "Догуңду түшүрбөгөнүң абдан жакшы. Бирок экиңди жоюуга туура келет. Дене тарбия иштери боюнча мектеп сен үчүн артка кетиши туура болбойт." "Ооба, мага ишенсеңер болот." "Жок, сенин өзүңдүн колуңдан келбейт. Мындан да жаман акыбалга келишиң мүмкүн. Ошол үчүн сага жардам берүү мага тапшырылды." "Эң сонун" деп башка иштерди сүйлөшүп жаткансып күлүп калдым. "Сен экөөбүз кайсы жерде даярданабыз?" деп менин күлкүмө таң калган Власов сөзүн улантты. "Спорттук залда же төмөндө, короодо. Менин оюмча жарабайт. Ал жерлерде иш болбойт, тоскоол кылышат." "Чын эле", дедим оюмда. "Эгер биз ал жерге даярдансак, Власов мага 2 алгандыгым үчүн келген экен деп бардыгы ойлошот. Ал эми балдар болсо залда ары бери чуркаганын токтотушуп, бизди көрсөтүп, бири-бирине мынтип жатышты. Карасаң, Власов биздин Кейшаны кучактап жатат. Ал мени кучактаган деле эмес, жөн эле колун ийниме коюп турган. Балким менин 2 алганыма бууру ургандыр. Бул учурда ушул кабатта менден башка эч бир бактылуу адам жоктой сезилди. Сырттан ал чын эле мени кучактагандай көрүнсө керек. Менин оюмча, үйдө көнүксөк жакшы болчу", деди Власов. "Сеникиндеби?" "Жок, сиздикиндеби?" дедим мен. "Мени сен деп эле айт. 10-класста экенимдин тиешеси жок. Бүттү, сүйлөштүк." "Демек, сенин үйүңдө. Менин оюмча, сеникинде жакшы болор. Көнгөн жериңде бат эле ийгиликке жетишесиң." "Власов биздикине келеби?" Бул түшкө кирбеген көрүнүш. Власовдун өзү.
Биздин үй мектепке абдан эле жакын болсо да, чуркаганда 5 мүнөт аралык. Мен кантип барышты Власовго көпкө түшүндүрдүм. Ошентип биздин сүйлөшкөнүбүздү танабиси бүткөнчө создум. Бул биздин балдарга чоң таасир берди. Кеша, ал сени менен эмне жөнүндө сүйлөштү? Деп жарым саат мурда эле мени Жалкоо деген староста Князев кызыга сурады. Жөн эле, биздин өзүбүзчө ишибиз бар, дедим мен. Сенин Власов мененби? Ооба, аны менен. Ал эмне деп сурады? Сен мага ишенсеңер болот дедиң. Айтууга болбойт, билесиңби? Анын мага бир суранышы бар. Сагабы? Анын эмнеси бар экен? Ал билсең, бүгүн саат 3-тө мага үйгө келет. Ал эми өзүңдө кандай жаңылык бар, Князев? Туура саат 3-тө мен Власовду күтүп алыш үчүн подъездге чыктым. Үйдө олтура алганым жок. Бир кезде мени кимдир бирөө аңдып жаткандыгын сездим. Кээде бирөөнүн көз карашын аралыктан сезе тургандыгы белгилүү го. Аны дилиң менен, көк желкең менен сезесиң. Бизди болсо үйдүн тике маңдайынан карап турушту. Алар Князев баштаган биздин класстын окуучулары эле. Бардыгы түшүнүктүү. Власов келер-келбесин текшерүүгө келишкен экен. Мен аларды көрмөксөн болдум. Ал эми 5 же 10 мүнөт өтпөй эле Власов көрүндү. Ал сымбаттуу басык менен шашпай келе жатты. Аны көрүп өзүмчө суктанып кеттим. Аңдыган балдар көрсүн дедим. Эмне үчүн сыртка чыктың? Деп Власов таң калды. Мен өзүм деле квартираңды табат болчумун. Эч нерсе эмес, таң калба. Атайын балдар уксун деп катуу сүйлөндүм. Анан бутумдун учуна туруп Власовду ийненен таптап койдум. Качан 3-чү кабатка көтөрүлүп, биздин квартирага киргенде Власов өзүн башкача кармады. Физкультуралык ишке киришүүнүн ордуна шашпастан тамдын бооруна илинген чоң атам менен чоң энемдин сүрөттөрүн карап чыкты. Чоң энең абдан сулуу адам болгон экен. Эмне үчүн болгон экен? Ал азыр да тирүү? Жок, мен жөн эле. Абдан сымбаттуу. Демек, ушул 2 бөлмөдө жашайт экенсиңер да. Ооба, ал эми тиги 2 бөлмөдө кошунабыз жашайт деп экскурсовод сыяктуу биздин квартира менен тааныштыра кеттим. Ванна үчүн 1 бөлмө жана ашкана бар. Жакшы, деди Власов. Абдан жакшы. Ал кандайдыр бир башкача мүнөздө. Ал эмес, ойлогондой бөлмөнүн ичин, андагы стол, стул, буфет, шкаф, деги бардыгын карап чыкты. Анан мындай деп сурады. Кеша, сен физиксиңби же лириксиңби? Физиканы жаңы гана өтө баштадык. Ал эми адабиятты башынан сүйөм. Ошондуктан менимче лирикмин. Кана, кайсы жерде жиптен секиребиз? Коридордо болот го, дедим мен. Ал узун. Жипти Власов өзү ала келиптир. Бир учун эшиктин туткасына байлап, бир учун Власов кармап турду. Ушул учурда кошунанын үнү чыкты. Эмне болуп кетти? Ашканага өткөн жолду тосуп койдуңар. Кечиресиз, деди Власов. Биз муну ойлонбоп турбуз. Азыр башкача жасайбыз. Власовду көргөн кошуна эмнегедир жылмайып, коридорго коюлган күзгүгө өзүн карана кетти да мындай деди. Эч нерсе эмес. Мен акырын гана жиптин алдынан өтүп кетем. Бул кайра пайдалуу. Ана, коркуп кетти. Биздин мектептин эң күчтүү окуучусу экенин кайдан билди? Балким короого барарбыз, дедим мен. Жок, короого барбайбыз, деди Власов. Андан көрө бөлмөдө секирип көрөлү. Мени балдардын алдында уятка калтырбайын деп жатат го деп ойлодум. Каап, чоочун жерде сүрдөп жатса керек. Менин эким тууралуу эч ким билбейт да. Спорттук беттешүүгө даярданып жатам деп коймокмун. Камкор бала болсо эмне кылайын? Жанагы жипти бөлмөгө байладык. Мен 2 жолу бийиктикке, 2 жолу узундукка секирдим. Бир аздан соң бизден кийинки кабатта жашаган кошуна кирип келди. Силер эмне? Шыпты түшүрөйүн дедиңерби? Кошунабыз Власовду биздин мектептин чемпиону экенин байкабаса керек. Ошону менен секирүүбүз токтотулду. Анда гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасайбыз, деди Власов. Кайрадан чоң энемдин сүрөтүн карай баштады да, келчи, кичине сүйлөшө туралы. Балким ал дароо эле гимнастикага өткүсү келбесе керек. Же чындап эле мени менен достошкусу келдиби? Ал 10-да, мен 6-да окуйм. Андай болсо эмне экен? Мындан эч нерсе болбойт. Менин атам деле өзүнүн 15 жаш улуу бир инженер менен дос. Ошол кезде тилекке каршы эжем Майкл келип калбаспы. Ал Власовдон 1 класс төмөн окуйт. Власов жогорку класстамын дебей, өзүн жөнөкөй кармап бой көтөрбөйт. А Майка, анткени көпчүлүк аны сулуу деп эсептешет. Ошондуктан го Майканын сулуулугу менин жиниме гана тиет. Менден улуурактардын баары атыман аташпайт. Бул бала 9-класстагы сулуу кыздын иниси.
Бул 33 квартирадагы чүрөктүн энеси деп келишет. Власов Майканы көрөр замат мени менен сүйлөшкүсү келбей калды көрүнөт. Кантип анын көзүнчө мени менен сүйлөшсүн. Ал курткасын чечип салып, жеңи чолок спорттук көйнөкчөн болду. Ошондо мен анын укмуштуудай чың булчуңун, күнгө тегиз соп-сонун болуп күйгөн колдорун көрдүм. Буттарын көрө алган жокмун. Алар деле булчуңдуу, күнгө күйгөн болуш керек. Көк спорттук шымдын ичинен көрүнгөн жок. Ал мага: "Сен бүгүн карап көрүп, анан эсиңе түйүп калышың керек", деди. Анан ал бир укмуш гимнастикалык көнүгүүлөрдү көрсөтө баштады. Мен эске тутушка аракет кылганым жок, анткени өмүрүмдө менталмак эмесмин. Власов колуна тип-тик туруп, анан бөлмөнүн ичинде колу менен басып, аз жерден абажурга тийген жок. Анан бир колуна стулду көтөрүп, бүткүл күчүн бир колго гана келтирип, көпкө турду. Андан соң көпүрө жасап, колу менен бутун бириктирди. Бирок Майка булардын эч бирин да көргөн жок. Ал ичак эле бөлөк бөлмөгө кирип, калгасын жаап алган. Мен бир аздан кийин ага кирип барып: "Сен эмне, учурашкан да жоксуң?" дедим. "Физкультура ойной турган жерди таапсыңар", деп тикилдей баштады ал. "Акылың орундабы? Сен аны тааныган жоксуңбу?" "Соп-сонун эле тааныйм. Ал деген Власов, билдиңби?" "Эмнеге?" "Ал мени көнүктүрөйүн деп келди. Түшүнүп жатасыңбы? Анда спортзалга баргыла, бөлмөдө колуна туруп басып күлкү тимеле. Карап кой. Мектеп боюнча ал күчтүү эме эле, сен күчтүүдөй сезесиң. Власов балким өмүрүндө биздин үйгө алгачкы же акыркы жолу келип отургандыр. Билесиңби, баардыгы бизге көз артып жатышат. А сен жактырбай бөлөк бөлмөгө кирип кетесиң. Эмне деген укмуш булчуңдар? А сеники ошондойбу? Ошол гана жетишпейт. Чын эле, качандыр бир ушундай булчуңдарды көрдүң беле?" "Койсоңчу", деди Майка жооп урдуна. Күлкү жана "койсоңчу" деген сөздөр анын аябай жакшы көргөн сөздөр эле. Аны менен талаша берүүнүн эч кажети жок экенин түшүндүм. 3 күндөн кийин экини жоюуга менде толук мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок мен аны каалаганым жок. 3 күнү катары менен Власов биздикине келип турду. Буга менин жолдошторум иштери күйгөндүктөн өлүп жатышты. Эгерде мен экимди жок дегенде эле 3кө жойсом, анда Власовду биздин үйдөн көрө албасымды жана мага эч ким суктанбай тургандыгын жакшы билемин. Власовда эч кандай шашуунун кереги жок деп чечти. Сенин бааңды эч качан кайта албагандай кылып жоюу керек. Ошондуктан менин оюмча шашылыштын кереги жок. Ал эми староста Князев тескерисинче абдан шашылып, ал тургай мектепти артка тарткандыгым үчүн дуал газетага чыгарам деп коркутту. Кантип эле мен жалгыз эле чоң мектепти артка тарта алам? Мына ушул жагы мага түшүнүксүз эле. Бирок экини баары бир оңдоого туура келди. "Куттуктайбыз, акыры жойдуң", дешти балдар. "Рахмат", дедим түнүрө. "Эмне үчүн капалуусуң?" деп таң калышты менин досторум. "Чарчадым. Катуу машыккандык болсо керек. Чынында мен өзүмдүн оюмда Власов менен коштошуп жаттым. Ушунчалык жаман абалда болдум, ал эмес ыйлагым келет." Күнүгө Власов келчү маалда биздин эшиктин коңгуроосу шыңгырап калды. Бирок ал эмес экендигин билем. Бул коңгуроо менин оюма бир топко Власовду элестетти. Бирок айла жок, ачыш керек. Менин маңдайымда Власов турат. Таң каларлык, ал да мени азыр эле көрө алгансып карап турат. "Сен, демек, үйдөсүңбү?" деди ал. "Ооба, сабактар эчеп бүткөн", деп менин үйдө экендигими түшүндүргөнсүп жооп бердим. "Жалгызсыңбы?" деди мурдагысындай эле таң каларлык үн менен. Мен башымды ийкедим. "Эмне үчүн келди?" "Ооба, менин билишимче ал экимди жойгонумду куттуктаганы келсе керек", деп ойлоп жибердим. "Билесиңби, мен эмне үчүн келдим?" деди ал. "Түшүнөсүңбү, мен алыска саякатка чыгууну ойлодум. Жалгыз эмес, жалгыз кайда барасың? Чын эле?" деген ой башыма келе калды да, андан ары уккум келди. "Мага жолдош керек", деп улантты Власов жай гана. "Ошого сен жарайсың го деп ойлойм". Кубангандан үнүм чыкпай калды. Башка бир нерсе айтып жиберип, Власовду айнытып албайын деп корктум. Ошентсе да андан сурадым. "Каякка барабыз?" "Абдан туура. Кайда?" деп сөзүмдү бөлдү Власов. Кайда баруу чын эле мага белгисиздей. Чекесин басып ойлонду да, бирөө аны токтотуп калчудай бат-бат сүйлөп кирди. "Биздин дарыяда арал бар. Анчалык чоң эмес, бирок ашык элек. Кемелер аны жандап өтүшөт. Кайык менен сүзүп барууга алыстык кылат. Ал эми сен экөөбүз сүзүп барабыз. 1 күн жана 1 түн болобуз.
Анан кагазга бул жерде биринчи жолу бир күн жана бир түн өткөргөн деп экөөбүздүн аты жөнүбүздү жазып туруп, бөтөлкөгө салып кумга көмүп коебуз. Эмне үчүн? Дедим мен. Ушундай суроо бергеним үчүн кайра коркуп кеттим. Бирок Власов аны көңүлүнө алган жок. Эмне үчүн деп өзүнө да түшүнүксүз сыяктуу кайдалады. Чын эле, эмне үчүн деп кыйкырып жиберди бир окумда. Вымпел орнотобуз. Аралды биздин мектепке шефке беребиз. Анан ментип атайбыз. Футбол аянтчалуу арал. Футбол аянтчалуу арал? Кайта сурадым мен. Ооба, билесиң го өзүң. Биздин мектепте футболдук аянтча жок. Футбол тебишке эч мүмкүн эмес. Биз болсо аралга барабыз. Кийин футболдук командалар өздөрүнүн матчын өткөрүүгө барышат. Ал жер абдан кенен. Эң сонун деп жибердим мен. Бир гана Майкага эч нерсе айтпагын деп мага Власов эскертти. Шылдың кылат. Жана дагы бир нерсени ойлоп, ал гана турсун сенин ата-энеңе айтып коет. Алар болсо, мен ага эч качан кандай гана кыйноо болсо да айтпаймын. Өзүң кичинеден болсо да алыскы сапарга камына бер. Ар кандай ийгилик өзүңдүн даярдыгыңа жараша болот. Жайкы каникулдун биринчи күнүндө сапарга чыгабыз. Ага чейин дагы бир нече жолу кездешебиз. Макулбу? Сөзүн бүтүрүп, акырын үйдүн ичин бир сыйра карады да, ушул учурда мен такыр күтпөгөн сөздү айтты. Чоң энең дагы сулуунун сулуусу экен. Мен мындай сөздү мурда бир нече жолу уккам. Бирок дагы деген сөз жок эле. Бул эмнеси? Дагысы ким? Дедим оюмда. Же мен дагы сулуумунбу? Власов кеткенден кийин да бул таң каларлык сөз башыман кетпеди. Ушунчалык кооз аралдын дүйнөдө болушу жөнүндө ойго батам. Мындай аралдын болушуна эч качан ишенген эмесмин. Алар китепте гана жазылат. Бирок Власов мындай аралды тапты. Ал тапты. Ал эми Майка буга ишенбейт. Көрөрсүң. Ошентип саякатка камына баштадык. Власов биздин областтын картасын алып келип, анда биз кандай сүзүп өтүшүбүздү жана биздин футбол аянтчалуу аралды көрсөттү. Карта боюнча биз кандайдыр бир жерди сантиметр аралыгында сүзүп өтүшүбүз керек экен. Бирок бул аралык кеминде 5 саатка созулаарын түшүндүм. Биз аралга байдарка менен барабыз, деди Власов. Байдарканы кезек менен айдайбыз. Мен өмүрүмдө байдаркага отуруп айдап көрбөгөнүмдү билдирдим. Эч нерсе эмес, тез эле үйрөнөсүң, деди Власов. Полго стулду коюп, өзү да полго отуруп, эки бутун стулдун буттарынын арасына киргизип, кадимки байдаркада отургандай отурду. Пол жууган щетканы калакча катары кармап, кантип айдоо керек экендигин көрсөттү. Мындан кийин мен 5-6 жолу ал жасаганды кайталадым. Мына ушул учурда Майка келип калса болобу? Ал дайыма келбес экен деген маалда келип калат. Майка келген кезде стулдун алдында Власов отурган болчу. Ал эмнегедир ыңгайсыз абалда калып кызарып кетти. Тез турууга аракет кылам деп столдун буттарына чалынып, аз жерден жыгылып кала жаздады. Майка ыксыз шылдыңдагансып күлдү. Акылсыз десе, кимге күлүп жатасың? Деп анын күлкүсүн тыюу иретинде мен дене тарбиядан машыгуу өткөрүп, ал эми Власов болсо мага жардам берип жатканын түшүндүрдүм. Такыр шек албас үчүн, дедим Власовго. Изибизди чаташтырышыбыз керек. Ушундан кийин Власов стулга отурду да, атайлап Майка уксун дегенсип, мага тарыхтан ар кайсы сөздөрдү айта баштады. Ал абдан куу фараон Хирен жөнүндө кеп салды. Фараон өзүнө 2 пирамида курдурган экен. Бирөө накта, ал эми экинчиси жасалма болуптур. Себеби уурулардын изин адаштыруу максатта болгон. Пирамиданын ичине бир нече ууруларды кармай турган. Эгерде плитанын үстүнө тура калса, плита менен кудукка түшүп кетчү капкандарда жаткан. Ошол сенин Хирениңдин өлүп калганы өкүнүчтүү, деди менсинген Майка. Эмне үчүн? Деди Власов таң кала. Кылмышкерлерди издөөгө пайдасы тиймек экен. Бирок баары бир 2 пирамиданы тең тунуп кетишиптир. Аны кайдан билесиң? Деп Майка дагы акылсыз суроо берди. Бир жакшы жери китептен окугам. О, китептенби? Анткорлонду Майка. Жөн эле Власов барып фараондордун дүйнөсүн тонуп келгенсип, ал столго жакын келип отурду. Власов ар кандай окумуштарды сүйлөп атты. Өзүн өзү өлтүрүү үчүн Тынч океанынан жээгине денесин таштаган киттер, 20 жылдан бери эч бир уктай элек адам жөнүндө айтты. Майка өзүнүн келесоолук суроолорун берүүсүн токтотту. Ал эми мага ошол өзүн өзү өлтүргөн киттер аянычтуу болду. Ошончо жыл таптакыр уктабаган адамга суктандым.
жана биздин акылдуулугубузду бузган Майкага жиним келди. Акырындап сапарга даярдана баштадым. Мына 5-күндөн бери жалаң гана тез бузула турган тамактарды жейм. Ал эми көпкө сакталчу тамактарды менин китеп дептерлерим турчу китеп ящигинин ичине сактап жатат. Сыр, печенье, конфет жана колбаса булардын баарын биз саякатка алып кетмекпиз. Машыгууну 5 күндөн бери уланта элекпиз. Майка үйдөн чыкпай калды. Кадап койгонсуп мектептен келет да эч жакка чыкпайт. Атайлап келип бизге тоскоол болууда. Мени байдарка айдоого үйрөтүүнүн ордуна Майканын жанына олтуруп алып, ар кайсы тарыхтан сөз кылат Власов. Майканы жаман көргөндүгүн тышынан билдирүүгө тырышат. Өзүн өзү кармайт, билет. Ошол үчүн спортсмен да. Ал эми Майка Власовдун сөздөрүн угуп отура берет. Эртең Власовго айтуум керек. Машыгууну үйдөн башка жерде которбосок болбойт. Колбаса тез эле бузулуп кетерин бүгүн билдим. Жаманжыт апамдын тынчын алып, ошол жыт боюнча менин складымды таап калды. Бул эмнең, Кеша, деди апам. Жөн эле, түнкүсүн сенин тынчыңды албоо үчүн. Түнкүсүн? Таң калды апам. Ооба, кээде түнкүсүн тамак жегим келет. Бул тез болчу болду. Эмне жешим керек? Ошондуктан эч кимдин тынчын албайын деп эле. Түнкүсүн тамак ичүү зыян, деди апам. Бул медицинада далилденген. Ошентти да менин камдаган тамагымдын баарын жок кылды. Бирок уктаар маалда кроватымдын жанында стулда бутерброд жана алма туруп калыптыр. Эң жакшы, дедим мен. Түнкүсүн ойгонуп жеп алып кайра уктайм. Чын эле, түн ортосунда ойгондум. Стулдагы нерселердин баардыгын алдым да китеп шкафынын ичиндеги эч ким тийбеген энциклопедиянын артына абдан жайлуу жерге жайгаштырдым. Менден башка эч ким жок. Күндө кечинде энциклопедия окуучу болдум. Эгер аралда Власов экөөбүз болсок, ал эле кечке сүйлөй бермек беле. Ал кандай кызыктуу окуяларды айта бергенден чарчайт. Мен менен көңүлсүз болот. Ошондуктан мен да бир нерселерди айтып беришим керек. Күндө энциклопедия окуйм. Ал эмес кээ жерлерин дептерге жазып алчу болдум. Мисалы, өзүн өзү өлтүрүүчү киттер 2 топко бөлүнүшөт экен. Жылмакай жана чаарала киттер. Мага ошол чаараласы жакты. Дагы киттин белгилүү мурунттары кишиникинен башкача, мурунду астына чыкпай, оозунун астына чыгат экен. Мына, ошондой деп эле энциклопедияга жазылыптыр. Киттин тишинин ордуна 200дөн 400гө чейин мүйүз пластикалуу система жайланышкан. Ушуларды дептериме көчүрүп алдым. Эгер чын эле ушуларды Власов билбей турган болсо, мен айтып берем. Бүгүн мектепке сабактан кийин кармалып калдым. Спорт биздин мектептин сыймыгы деген темада Князев чогулуш өткөрдү. Чогулушта Власов менен алыскы сапарга чыкканы жатканымды айтып бердим. Балдарга айтпа деп эскертилген эмес да. Мен Майкага гана айтууга укугум жок. Себеби ал аркылуу апам билип коет. Эгер апам билсе, эч кайда жибербейт. Балдардын суктанганын айтпа. Ал эмес Князев бул эки муңундун достугу деп белгиледи. Анын ою боюнча мен башка, ал эми Власов башка муун экен. Деги эмнесин айтасың? Үйгө абдан көңүлдүү келдим. Келсем Власов үйдө экен. Эртерээк келип мени менен жолуккусу келсе керек. Менин ордума Майка менен беттешип калыптыр. Ал мурдагы башка досторунун баарын унутту. Сабак бүтөр менен эле үйдү көздөй аткан октой сызат да турат. Менин оюмча Майка башка балдардай анын алдында Власов да кызарып тердеп турса дейт. Бирок андай болбойт. Мектептин эң алдыңкы спортсмени токтоно албай, мен бөлмөгө киргенде толкунданып кып-кызыл болуп ары бери басып турган экен. Кадим эле баягыда стулдан чалынып тура албай жаткандыгынан да жаман кызарып кетиптир. Майкага ачуусу келгенсип сүйлөп жатыптыр. Мен кирип келгенде сөзүн токтотуп, диванга барып отуруп калды. Майкага жаман болду го. Ал эч качан мындай болчу эмес. Акыры ал бизге тоскоол болуп жаткандыгына түшүнсө керек. Жок, ал эч түшүнбөйт. Укмуштуудай аралдарда да болуп көргөн эмес. Баарынан да түнөп көргөн эмес да. Власов түз эле мага басып келди да, акырын шыбырап мындай деди. Кеша, биздин үйгө чуркап барып кел. Байболбор, менин столумда сыя желектин жанында компас жатат. Ошол бүгүн экөөбүзгө абдан керек болот. Ошондуктан азыр чурка, токтолбостон жөнө. Ооба, деп ойлодум. Демек, Майканын көндүргөн экен. Ал эми тоскоол болбойт көрүнөт. Бүгүн саякатка чыгуу күнүн белгилейт.
Мен байдарка айдаганды жана компасты колдонууну үйрөнөм. Булардын бардыгы сапарда керек болот. Власов өзүнүн адресин кагазга жазып берейин деди эле, бирок мен аны токтоттум. Жөн эле айт, мен кайталап туруп эске түйүп алам, дедим. Мейли, дейм оюмда. Билсин, менин эске тутуум мыкты экендигин. Каалаган учурда ар түрдүү билдирүүлөрдү алып чалгынга бара ала тургандыгымды билсин. Власов анча алыс эмес жерде жашоочу, ошентсе да жолду кыскартуу үчүн короолор аркылуу өттүм. Бир жерде дарбаза бар экен, аны ашып түштүм. Чуркап отуруп, Власовдун үйүндө лифт бар экендигин да байкабай калыптырмын. 6 этажга учуп чыккандай болдум. Кайра түшүп келе жатып лифтин көрдүм. Власов айткандай 3 жолу звонокду бастым. Бирок эч ким ачкан жок. Андан кийин 1 жолу, 2 жолу шыңгыраттым. Балким коңшулары бардыр. Антсем да эч ким ачкан жок. Тыңшап көрдүм, эч табыш билинбейт. Крандан суу тамчылаганы гана угулуп турду. Саякатчы туруктуу жана өзөрү болуш керек. Эмне керек болсо, кандай жол менен болсо да табуу керек. Жерден чуксам да табуум керек. Ошондуктан компасы жок үйгө барбоону чечтим. Короодо кызмат кылган аял менен сүйлөшүп, Власовдун энесинин кайда иштерин билдим. Ал ошол эле жерде, подвалда, үй башкармасынын кызматкери экен. Мен конторго кирер менен эле Власовдун энесин тааныдым. Власов узун бойлуу, кең далылуу, сулуу, ал эми энеси арык шырай, кичинекей болсо да баласына окшош экен. Эмне иш менен келгендигимди түшүндүрдүм. Бирок эмнегедир мага ишенбегендей шектүү карады. Ошондон кийин биздин мектептин номерин, Власовдун класс жетекчисинин фамилиясын, кээ бир жолдошторунун аты жөнүн, ал эмес биздин мектеп дене тарбия боюнча райондо 1 орунда экендиги жөнүндө айтып жибердим. Менин мындай кызыл ис кубарлык ишиме жана энесинин ишенимине киргендигимди Власов укса, сөзсүз кубанат. Акыры мен экендигимди, мен Власовдун өзүнөн келгендигиме ишенди өңдөнөт. Биз лифт менен 6-кабатка көтөрүлдүк. Бир нече минуттан кийин компас менин колумда болду. Тегерек, жылмакай нерсени уламсылап коюп, эски жолум менен үйдү карай сыздым. Үйгө терилдеп кургап келсем, эч ким жок. Көргөн көзүмө ишенген жокмун. Үйдүн бардыгын, столдун астын, буфеттин артын карап чыктым. Эч ким жок. Эмне үчүн? Балким Майка Власовго бир нерсе десе керек. Ал чыдай албай кетип калган го. Жалгыз калтырбаш керек эле. Кайдан издеш керек? Кайда барам? Ошентсе да үйдөн күтүүнү туура таптым. Балким келип калар. Убакытты өткөрүү үчүн отуруп, бүгүнкү болгон окуяны күндөлүгүмө жазып чыктым. Көпкө күттүм. Бүгүнкү окуяны бүт жазып бүттүм. Ал эмес, башка бир баракка Власов экөөбүз 1 жолу футбол аянтчалуу аралда 1 күн, 1 түн болгонубуз жөнүндө билдирүүнү жаздым. Бул билдирүүнү атам ичип жүргөн эсонтики суусунун бөтөлкөсүнө салып бекитип койдум. Ал эми Власов дали келген жок. Акырында звонок зыңгырады. Мен эшикти ачууга шаштым. Майка экен. Мен алгач аны араң тааныдым. Майка такыр эле башкача. Ал эмес, менин эшик ачып бергендигим жөнүндө рахмат да айтып жиберди. Мурда мага эч качан эч нерсе үчүн рахмат айтчу эмес. Сен жалгызсыңбы, Кишенка, деди ал. Мен аз жерден эсимден танып кала жаздадым. Дайыма жөн эле Кешка. Ал эми кээде Ино Кешка, себеби менин толук атым Иннокентий. Бүгүн эмне үчүн Кешенка? Балким күнөөсүн жуугусу келип жатат, деп ойлодум. Власовду кууп жиберип, эми жагалданып жатканын. Эч нерсе чыкпайт. Сен Власовго бир нерсе дедиңби? Ошол үчүн кетип калдыбы? Ушундайбы? Мен үчүн кеттиби? Майка мыскылдуу жылмайды. Андан көрө ал мен үчүн келген десең. Кайда? Биздикине. Качан? Мындан 10 күн мурда. Так билбейм, кайсы күн экенин. Ха. Сен акылыңдан адашкансың го. Ал мага жардамга келген. Дене тарбиядан машыктырганга. Кайда кетти азыр? Мен барган жакка барды. Сен барган жаккабы? Ооба. Биз киного бардык. Киного? Ал мени компаска жибербеди беле? Качан сен келгенде ал мени көндүрө элек болчу. Мен 1 жолу баргым келген эмес. Анан сени көндүрдүбү? Сен капа болбо, бай болгор. Бул ишти али түшүнбөйсүң сен. Калп айтасың. Бардыгы калп, деп кыйкырдым. Анан эмнегедир ар дайым сулуу деп суктанчу чоң энемдин илинип турган сүрөтүн ачуулуу карап алдым. Столдун үстүндө компасты алып, 1 минуттан кийин короо менен чуркап жөнөдүм. Баягы бек дарбазанын түбүнөн сойлоп өттүм. Эшикти Власов өзү ачты. Сен аны менен киного бардыңбы? Чынбы?
деп улагада туруп эле сурап жибердим. Токточу, мен азыр түшүндүрөйүн. Сен биздин үйгө ал үчүн келдиң беле? Мени көнүктүр деген тапшырма берилген эмеспи? Айтчы, берилген эмеспи? Шашпачы, Кейша, сен эркексиң го, түшүнүшүң керек. Ал эми саякатка барабызбы? Айтчы, барабызбы? Же сен айткандай арал жокпу? Андай арал бар. Мен көргөм. Бирок ал жерге шаардык пляж салынып жатат. Майда чүйдө дүкөн көчүрүп келишиптир. Биз досум, экөөбүз кечигип калдык. Сөзсүз пляжга барып күнгө кактанасың деп ойлойм. Ал жакка трамвай менен тез жетесиң. Кайыктан көрө ыңгайлуу да болот. Ыңгайлуу? Мен бардык балдарга айтып салгам. Даярданып күтүп жүрсө, мен мындан бөлөк эч нерсе сөз айтканым жок. Сүйлөй албай калдым. Бир нече секунддун ичинде эле 6-кабаттан жерге түшүп кетипмин. Власов жетпей калды. Кечирчи, Кейша, сен эркексиң го, түшүнчү. Сени мынча ачууланат деп ойлогон да эмесмин. Күткөн жок делем. Власов демейдегиден токтоо болбой шашып-пушуп туш келди сүйлөй баштады. Кааласаң экөөбүз ошол аралга сүзүп баралы. Азырынча бир да жан келип күнгө кактана элек. Баралы, эң биринчилерден болуп барабыз. Байдаркага түшөлү, каалайсыңбы? Мен сени менен эч кайда барбайм. Кубарков, эч жакка. Анткени сен калпычысың, алдамчысың. Кубарков Власовдун чыныгы өз фамилиясы болчу. Каалайсыңбы? Барабыз. Же козу карын тергени барабыз. Болбосо балык уулайлы. Мына, бул компасты алгың келеби? Башы менен кереги тиет. Аласыңбы? Ансыз деле жол табам. Мен компастты анын колуна кармата салдым. Ошондо анын ээрди кыбырап турганын байкадым. Токтой калдым. Сен Майяга айтпачы. Сени мынтип тамашалаганымды, жок жердеги аралды айтканымды иши кылып айта көрбө, суранам. Мен чын эле Майяга эч нерсе айтканым жок. Бир да сөз. Ал эми Власов менен саякатка барбадым. Эч качан да барбайм. Эч качан. Чыгарманын аягы.